жана тери жегич курт кумурскалардан сакташ үчүн ушул растворный эмаль спиринен кийин бучкактарына калтырбай туруп бучкак барлык бучкактарын жана куйругун дагы унутпаш керек. Куйругун унутпай могу экенде куйругун ачып туруп. Ата, бул түлкүнү бизге ким берди? Бул болчосо мергенчилердин тайганына кармалган экен. Мергенчилер мергенде жүрүп кышында тайгандарды кой бергенден кийин тайгандар бул түлкүнү кармап алыптыр. Кармагандан кийин карачы көп. Жеринде тиши, жана могу жеринде тиштин орду турат. Ана ошотук мергенчилер бизге тиги ошо белек кылып берген экен. Муну кеп катыргыла деп туруп музейге. Могу бүркүттү көрдүңбү? Түлкүнү жазып атканыбыз могу бүркүттүн астына койгонго. Майкы бүркүт алып алып туруп шаңкышып турганын жазабыз. Мерген убагында жыгачка урунуп, оң канатын сындырып алып, жана көкүрөгүмө урунгандан кийин бүркүтчү мага алып келип берген болчу. Бүркүт болсо. Ата, кайдан кишилер жаралды, жаныбарлар кайдан жаралды? Балам, сага айтып берейин. Адамды жана жаныбарларды ким жаратканын. Эң башында эчтеке болгон эмес. Анда Алла Таалам асманды жана сууну жараткан. Суудан болсо жерди бөлүп чыгарган. Жерди бөлүп чыгаргандан кийин жер болсо топ-тоголок эчтекеси жок болгондон кийин Алла Таала жерге чөп чарды, бак-дарактарды өстүрүп, андан кийин жаныбарларды кой берген. Аны көрүп туруп, дагы бирдеме жетпегендей кылып туруп, адамды жараткан. Таксидерме деген бу грек тилинен келген териден даярдоо деп которулат. Бу даярдоо териден дегенден кийин жаныбарлардын терисин сыйрып алып, жана андан кеп катырган. Айырмасы жок. Канаттуулардын, же тиги сүт эмүүчүлөрдүн, же кескелтирик жыландардын баары эле бирдей даярдалат. Экспонат жасаганда параметрин баарын тең кагазга түшүрүлөт.
денесинин узундугу, бутунун узундугу бул сүт эмечелерге көбүнчө кирет да. Эчкитеке элик жасаганда алардын буттарынын жоондугун, денесинин жоонун, көкүрөгүнүн жоондугун, моюнунун узундугун дегенде баардык размерлер кагазга түшөт. Кагазга түшкөндөн кийин анын зымдан сөлөкөтү жазылат. Анын үстүнө болсо пена кондолот. Даярдык көргөндө биринчи канаттуулардын кантип отуруп баарын байкаш керек. Көбүнчө тоого чыгып, тоодо эс алып жүргөндө жаныбарлардын карап, изилдеп жүрөбүз. Таксидермия деген бул киши пайда болгондон бери жаралды деп менин оюм. Анткени кишилер жаралып туруп, жаныбарлардын этин жей баштагандан баштап, бул терисин кийим катары колдонушкан. Сөлөкөтү түшкөндөн кийин аны бычак менен, аргасы инструменттер бар да, ошону менен колдонуп, анын жүгүрүп баратканын, же туруп турганын, же аскадан аскага секиргендерин, ошолорду жасап бүткөндөн кийин размери менен анын териси, ашатылган териси ошого кийгизилип, клейленет, жана көп жери тигилет. Ийне жип менен эле. Үй бүлөм болсо башынан эле колдоп жүрүшөт. Көп жасап аткан убакта кызым көп киришпейт, аялым менен балам абдан көп кийлигишет. Анткени аларга кызык кандай жазалып, кандай неметкени. Көбүнчө критик балам келип көргөндөн кийин эле айтат, неме деп койгусе түшүнөм мен. Кичине бирдемеси туура болсо, анан токтотуп алып сурайм, эмнеси туура эмес дегенсип. Аны кээ бир убакта айтып берет. Көпчүлүк убакта келип туруп, башын ийкеп коюп эле басып кетет, эки жагын карап. Көздөрүм болчусу илгери Москвадан алып келчү элек, фабрика бар болчу, изготовление глаз деп туруп, сувенирный глаз деп, айнектен жасалган абдан жакшы. Азыр аякка мүмкүнчүлүк болбой калды, барбы жокпу билбейбиз, өзүбүз жасайбыз. Өзүбүз аны айнек менен эмес, оргстеклодон эритип, анын сүрөттөрүн жасап өтөбүз. Анан иштеп аткандан кийин көп суротуулат да, кайсы жасаган кебиң сага абдан жакын деп. Биринен бөлө албайм. Анткени баары тең абдан жакшы көрөм мен. Анткени баары тең ичиңен ойлоп жасагандан кийин баары тең абдан жакшы көрөм. Бирөөнү да бөлө албайм. Бирок мен улам жаңы жасабаган кептерди жасаганда ошолорго көбүрөөк көңүл буруйм да. Болгон эле ошо. Чет өлкөдөн келип калган игуана жасаган, питон жасаган. Бул жумушта өтө уулуу заттар менен колдонуп иштегенден көп эс алыш керек. Көп эс алгандан кийин талаага чыгасың, тоого чыккандан кийин судагы сүзүп жүргөн форель деп коет. Ошону кармаганды жакшы көрөм. Анткени аны кармаганда поплавок жок, эчтекеси жок. Кайрмак менен эле кичинекей коргошун тилип коюп туруп, суда алып, улам суга ыргытып неметкенден кийин абдан кызык болот. И шаркырап агып турган тоолордун суусунан эс аласың, анын үстүнөн балык менен баардык убакыт унутулуп калат. Бир балык кармап алсаң, ошого сүйүнүп неметесиң. Семиз болот. Семиз экен. Биздин шаардык жаныбарлар музейинде иштей баштап ошол жерден үйрөнгөм. Мугалим болсо Байзаков Тукум Байзакович. А жерде көп жыл иштегем. Андан кийин Ысыккөл заповеднигинин музейине Ананьевада турат. Ошону 76-жылдан баштап ошол жерге кеп катыргам.
Анын 90% жасалган кептери меники, 95% меники болот. Чолпон атанын музейинин диаграммасын жасаган. 2000-жылы Ош 3000ге, Ошто краеведческий музейге бир 80дей кеп катырып берген. 2001-жылдан 2004-5 жылга чейин Сары Челек музейин жасаган. Акыркы убакта бул биздин жаныбарлар музейге 8-9 кеп катырып берди. Анын ичинде элик, чарчыгы, бетон, түлкү, үкү жана уларлар. Кирпи да бар. Ошондо санап көрүш керек. 66-жылдан баштап 2 жыл армиядан башкасын баарын эле ушу кесипке колдонгон.